Павлония дарагы. Павлония же болбосо кут дарагы абдан тез өсүүчү дарак болуп саналат. Эмне үчүн Павлония дарагы популярдуу болууда жана бул дарактын сапаты кандай? Павлония дарагы биздин теректерден 3 эсе, ал эми карагайдан 2 эсе бышык. Салмагы теректен жана карагайдан жеңил болот. Бул дарак абдан тез өсөт. Бир жылда бийиктиги 9-10 метрге чейин өсөт. 5-6 жылда бул дарактын жоондугунун диаметри 50-60 сантиметрге чейин жооноруп чоңоет жана там салууга толук жарайт. Павлония дарагынын бийиктиги 5-6 жылда 18-20 метрге чейин өсөт. Павлония дарагын кесип саткандан кийин башка дарактарга окшоп курап калбайт. Дүмүрүнөн 7 жолу жаңы өсүп чыгат жана ордуна жылда жаңы көчөт тигилбейт. Павлонияны кайда иштетсе болот жана эмнелер жасалат? Бул дарактан мебелдер, стол, стулдар, диван, кресло, эшик терезелер, кухонный гарнитур, сөөрөлөр, полдор жана паркеттер жасалат. Ал эми Европа өлкөлөрүндө бул дарактан яхта, серфинг жана музыкалык аспаптар жасалууда. Баня, сауналарга иштеткенге абдан ыңгайлуу. Себеби бул дарактан жасалган полдор жана буюмдар өзүнө сууну сиңирбейт жана сууда чирибейт. Кыргызстандагы эң жакшы сорту бул ФТ же болбосо Energy сорту. -27 градуска чейин үшүгүрбай, курабай жакшы тез жана түз өсөт. Кандай пайдасы бар? Абдан тез өсөт, тез жоонорот, 5 жылда курулуш материалга толук жарайт. Үй салганда үйдүн чатырына, туура таштамайга, стойкага, эшик терезелерге, полдорго, верандага жана башкаларга кеңири колдонсо болот. Өзбекстанда дыйкандар тарабынан 7 жылдык дарактарды 2 миллион өзбек сомуна же болбосо 15 000 кыргыз сомуна сатып жаткан маалыматтарды интернет булактарынан кеңири көрүүгө болот. Европа мамлекеттеринде Павлония дарагынын кесилип даярдалган тактыларын 1 метр кубу $200 $800 чейин сатылууда. 1 гектар жерге 4 метрге 4 метр өлчөм менен эккен учурда орточо эсеп менен 650 дана көчөт эгилет. Бул деген сөз 6-7 жылдан кийин 650 дана даракты орточо эсепте 10 000 сомдон сатса 6 510 000 сом же болбосо 73 000 АКШ доллары болот. Кыргызстанда кайсыл учурда эксе болот? Жазында март айынын 10-дорунан баштап апрель айынын аягына чейин эгилет. Келечеги кандай? Келечеги абдан чоң. Кыргызстанда 5-10 жылдын ичинде жөнөкөй теректердин ордуна Павлония эгилип, жөнөкөй теректер эгилбей калат. Себеби бул дарак тез өсөт. Карагай жана биздин теректерден 2-3 эсе бышык жана жеңил. Курт түшпөйт, сууда чирибейт. Эгерде Павлония дарагынын көчөттөрүнө кызыксаңыз, бизде эң жакшы өсүүчү ФТ сортундагы көчөттөр бар. Көчөттөр Өзбекстандын ишеничтүү фирмасынан алып келинген. Дареги Өзгөн району Мырзаке айылы. Толук маалыматтарды алуу үчүн 0777 60 20 73 телефон номуруна чалсаңыздар болот.